Жадыраган жаздын дагы бир күнүндө ар дайымкыдай тентек кыздар сиздер менен. Футбол менен балдар гана эмес, кыздар да машыгат экен. Бүгүн бизде Салта футбол менен машыгып келди. Кыздар арасында популярдуулугун жоготпой келген Смоки Айсты бүгүн сиздер менен чогуу жасайбыз. Достор, бүгүн менде өзгөчө конок Мукай мырза келип, эмнени айтып берип, кайдан ырчы болуп калгандыгы тууралуу сүйлөшөбүз. Ал эми бүгүн бейшемби, адаттагыдай эле кино жаатында кандай жаңылыктар болуп атканын биз сиздер менен бөлүшөбүз. Оскар кино сыйлыгында жылдыздар кандай кийинип жана кимдерди жетелеп келишти кийинки сюжетте. 15 март бейшемби күнү кайсы тасмалардын бет ачары болот, өткөрүп жибербеңиз. Гитаранын коштоосунда Мукай мырза кызыктуу маек куруп берди. Senden başka çok ele o, kucağıma bekim kısıp, süyümünde pay çelen o. Смоки Айстын өзгөчөлүгү жана кандай кыздарга жарашары сулуулук рубрикасында. Сонун бокс менен машыгуусун токтото элек. Бул жолу дагы кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөт. Ey sen gözün var mı? Başın hala başın but menен işte. Kışma. Чурка пас, бер пас. Салта эми футбол талаасында мырзалардан кем калбай футбол ойногон кыргыз кыздары бар. Пайдалуу мүнөттөрдө Гүлзат Мамытбектен жашоого керектүү кеңештер. Кыздар, силер уктуңар да, өткөн жумада Оскар сыйлыгы болуп өткөн турбайбы? Анан дагы ким кандай кийинип барып болду экен деген суроо. Мындай жөнөкөй эле башка адамдар Оскарга ким барыптыр, кайсы фильм отуптур деп сүйлөшөт. Биз кыздар болсо кийимимден көйнөк кийип келиптир деп сүйлөшөбүз. Мага Майли Сайрустун кийими жакты, көйнөгү анда экен жарымы мындай алтын түстө экен, жарымы кара түстө экен, аябай сонун жарашат экен. Мен да интернет тармактарынан карап көрсөм, аябай мындай өзгөчө көйнөктөр да бар экен, аябай ачык тигилген көйнөктөр да бар экен, ашыкча мындай көлөмдүү болгондо көйнөктөр бар экен. Негизи Оскарга деген аябай мындай катуу даярданышат экен. Ооба. Келгиле анда чогуу кийинки сюжетте ким кандай кийинип келген жана ким менен келгенин көрөлүк, э? Салтка айланган америкалык жылдык Оскар салтанат аземи 2018 болуп өттү. Бул Оскарда көптөгөн өзгөчөлүктөр менен коштолду десек болот. Күлкүмүштүү окуялар, жылдыздардын жыгылуулары, айтор көйнөк айрылып калган учурларда кездешти. Бирок достор, биз бүгүн Оскар сыйлыгындагы эң кос кийинип келген жылдыз түгөйлөр жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Арми Хаммер жана Элизабет Чеймберс. Арми Хаммер Оскар сыйлыгында «Зови меня своим именем» тасмасында жараткан роль үчүн эң мыкты актер намына номинацияланды. Ошондой эле талкууга алынган мырзалардын бири болду. Анткени Хаммер өзүнүн супсулуу жубайы менен түшкөн сүрөтү абдан сонун чыккан. Ал силер көрүп тургандай бул актер бардо түсүндөгү велвет костюм, ак көйнөк кийип келсе, ал эми Элизабет жубайы фигурасына топ келген бир инине илинген кечки көйнөк кийип келген. Мэтью МакКонахи жана Камила Альвес. Бул түгөйлөр Оскар сыйлыгында эң күтүлгөн түгөйлөрдүн бири болду. Алар силер көрүп тургандай мыкты деңгээлде көрүнүп турушат. Бул голливудтук актердун жубайы көлөмдүү ак көйнөгүн кийип, укмуштудай рубиндер менен коюлган шурусун тагынган. Айта кетчү нерсе, дал ушул рубиндер Мэтьюнун бархаттуу бабочкасы менен айкалышып турду. Өзү Мэтью МакКонахи кызыл килемине күңүрт боз түстөгү шым, ак рубашка жана велвет кара пиджагын кийип келди. Концерт у девочек прошел великолепно. Они исполняли Рахманинова, все были в полном восторге. Мэрил Стрип жана Дон Гаммер. Ушул жылы Мэрил Стрип Оскар сыйлыгына 21 жолу номинацияланды. Бул датаны чогуу белгилеш үчүн анын жолдошу Дон Гаммер жандап жүрдү. Айта кетчү нерсе, Гаммер ар дайым өзүнүн жубайын жалгыз калтырбай чогуу ээрчитип жүрөт. Легендарлуу актриса өзүнө сонун жарашкан декольтеси менен кызыл кечки көйнөгүн тандаган. Ал эми Гаммер болсо классикалык кара костюмун кийген. Энсел Элгарт жана Виолетта Камышан «Малыш на драйве» тасмасында өзүнүн ролун мыкты аткарган 23 жаштагы Энсел Элгарт Оскарга орус улутундагы Виолетта Камышан сүйүктүүсү менен келди. Виолетта ачык фигурасына басым жасаган кара көйнөгүн кийип келди. Ал эми Энсел болсо бош шым, ак көйнөк жана бархаттуу жашыл пиджагын кийип келди. Бул Голливуд жылдыздары ар дайым жараткан ийгиликтери менен сүйүнтүп көптөгөн күйөрмандарын кубантып келишет. Кантсе дагы биз дагы аларды карап суктанып турабыз. Кыздар, байкасаңар,
Оскарга келген түгөйлөрдү же болбосо жалгыз келгендерди. Эгер жалгыз келсе, бул ажырашып кеттир, бул ушуп кеттир. Бул экөө сүйлөшүп баштаптыр деп. Сразу ушактар чыгат да. Расмий түрдө. Мага да жакан нерсе мынакей Оскарга жана Малыш на драйвдын главный актеру аябай өзү красавчикку, келбеттүү, андан кийин ээрчитип келген кызы орус Вероника аттуу кыз экен. Ушундай маалыматтарды эске алдык. Дагы бир ушак. Бизден эми ушинтип тарай берет, Анан негизи бүгүн бейшемби күн кинотасмалардын премьерасы күнү да. Анан ошол дагы эле ошол Оскарга катышкан Леди Бёрд кинотасмасы дагы буюрса премьерасы болот экен. Негизи эле жаз келгенде биз эки-экиден ээрчишип кино кара баштайт эмеспиз. Келе негизи эле кандай кинолор болуп атыптыр, жалпы көрөрмандарга кереги тиет деген максатта сюжетке көңүл бөлөлү. Достор, бүгүн 15 март жана бейшемби. Андыктан дал ушул күнү жаңы тасмалардын бет ачары менен тааныштырабыз. Көптөн бери кандай киного барсам деп жүрсөңүз, бизден сиздерге пайдалуу кеңеш. Леди Птица, ваше настоящее имя? Да. Почему оно в кавычках? Это имя, которым я назвала себя сама. Леди Бёрд бул тасма Оскардын талапкерлер тизмесине кирген. Тасмада өжөр, акылдуу, башкаларга окшобогон кыздын жашоосу чагылдырылат. Ал өзүнө Леди Бёрд деп ат коюп алган жана башкаларды да дал ошол ат менен кайрылуусун каалайт. Сиз да жашоого өзгөчө көз карашта болсоңуз, анда сөзсүз түрдө дал ушул тасманы көрүүнү сунуштайбыз. Эгерде татына Алисия Викандердин күйөрманы болсоңуз жана дал ушул кыз менен фантастика дүйнөсүнө сапар алгыңыз келсе, анда Лара Крофт тасмасынын бет ачарын өткөрүп жибербеңиз. Трейлердеги өзгөчө спецэффекттер, үн, музыка жана татына кыз сөзсүз түрдө сизди өзүнө арбайт. Что мы ищем? Селфи из ада. Сначала я думала, что это всего лишь забавная история на моем YouTube-канале. Я долго искала и в итоге попала в темную сеть. 1 мартта премьерасы боло турган Селфи из ада тасмасы эми 15 мартта жарыкка чыкмай болду. Эгерде селфиге түшүү сиз үчүн жашооңуздун ажырагыс бөлүгү болсо, сөзсүз түрдө бул тасманы көрүңүз. Анткени видеоблогер кыздын жашоосун чагылдырган. Бул коркунуч тасмасы көп күтүлгөн киноленталардын катарын толуктайт экен. Чудесная песня. Даже не знаю. Написал ее минут за 10. Барт, ты писал ее не 10 минут, а всю жизнь. Можно только представить, жана отпетый мачо дал ушул тасмалардын бет ачары да 15 мартка пландалган. Бирок биздин кинотеатрлардан чыгабы жокпу азырынча белгисиз. Эгерде жашоодо күрөшүү үчүн тайбоо керек экенин үйрөнгүңүз келсе, анда можно только представить тасмасын сунуштайбыз. Кыялыңызды орундатуудан артка чегинбеңиз. Мы с женой отправились в отпуск. Эгерде Антонио Бандерасты жаңы тасмадан көргүңүз келсе, анда отпетый мачо тасмасын өткөрүп жибербеңиз. Комедия, детектив камтыган тасма сизди зериктирбейт. Только один гном может их спасти. Какого баклажана? Я Шерлок Гномс, защитник садовых гномов. Кичинекей балаңыз изилдеп жашоону үйрөнүп жатса, Шерлок Гномс мультфильмин сунуштайбыз. Бул тасма кичинекейлерди кайдыгер калтырбайт. Эс алуу күндөрү сөзсүз түрдө жагымдуу тасма көрүүнү унутпаңыздар. А биз жагымдуу көрүү каалайбыз. Кыздар, негизи мен өзүм көлөмүм боюнча чоң көрүнгөнү менен абдан эле коркокмун да. Чумун чиркейден деле коркуп берем. Анан тем более мындай ужастик кино турбайбы, Селфи из ада деген. Муну көрсөм мен бирөөнү кармап титиреп бүттү деп болушум керек да. Анан дагы ужастан башка семьяларга дагы бала менен барса боло турган кинолордун жыйнагы бар экен. Бардыгыбыз эгер убакыт болсо кинолорго барып келелик деген сөздү айтабыз. Ооба, аны дагы эгерде достор силерде дагы бир кызыктуу маалымат болсо, биз менен бөлүшөм деп жаткан сөздөрүңүз болсо, биздин WhatsApp номерге жибериңиз, биз жооп беребиз. Достор, эч бизден алыстабайбыз. Алдыда баарыңыздарга сонун маанай тартуулай турган конок күтүп турат. Биз менен болуңуздар. Гитаранын коштоосунда Мукай мырза кызыктуу маек куруп берди. Senden başka çok ele o, kucağıma bekim kısıp, süyümünde pay çelen o. Смоки Айстын өзгөчөлүгү жана кандай кыздарга жарашары сулуулук рубрикасында. Сонун бокс менен машыгуусун токтото элек. Бул жолу дагы кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөт. Ey sen gözün var mı? Başın hala başın. Bут менен иште. Кышма.
Чурка пас, бер пас. Салта эми футбол талаасында мырзалардан кем калбай футбол ойногон кыргыз кыздары бар. Пайдалуу мүнөттөрдө Гүлзат Мамытбектен жашоого керектүү кеңештер. Гитаранын коштоосунда Мукай мырза кызыктуу маек куруп берди. Senden başka çok ele o, kucağıma bekim kısıp, suyumunda pay çelen o. Дагы бир жолу салам достор. Кыргыз шоу-бизнесине жаңыдан кадам таштап чыгып келе жаткан мырза, Мукай мырза деген аты дагы ысымы дагы өзгөчө экен. Саламатсызбы? Кандай келдиңиз? Саламатсыз, жакшы, Кудайга шүгүр. Маанайыңыз кандай? Жакшы. Негизи эле жашоодо ушундай адамсызбы? Негизи эле ушундаймын. Негизи эле ушундайсыз. Жини келген Мукай менен жини келбеген Мукай кандай болду экен? Эми негизи сабырдуу элебиз. Сабырдуу элесиз. Жүрүп кимди сүйөр экенсиң, кадырына анын жетер бекенсиң. Бой десе бой, ой десе ой, келбет десе келбет, көлөм десе көлөмдү бериптир го жараткан. Анан ушул нерсенин баарын бириктирип, Мукай мырза талантын кымтып олтура бербей, ырдап да чыгып жатыптыр. Негизи эле адам жетем деген максатын көздөй талпынса, сөзсүз бир ийгиликке жетет дешин эле. Бүгүнкү каарманым эстрада ырчысы жана жаңы чыгып келе жаткан Мукай мырза болмокчу. Senden başka çok ele o, kucağıma bekim kısıp, suyumunda. Анда эмесе суроолор менен сизди жайдыра алак ачык так жооп бергенге аракет кыласыз. Негизи бул идея кайдан келип чыкты ырдайм деген, буга чейин кайда жүрүптүр деген суроону заталык. Бул негизи эле идея, баягы идея эмес, баягы өзүмдүн талантымды ойлойм. Баягы кичинекей кезимден бери эле өзүм баягы гитара чертип келем. Өзүм кичинекей кезимден ырдап келем. Даже тойлорго барганда 5 жаш, 6 жашымдагы видео сүрөттөр бар. Ошондо эле ырдап жүрчү экенмин, тойлорго барганда. Анан негизи эле баягы өзүмдүн кандай десем, жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, мен өзүм баягы ушунчалык ырдайын, анан баягы мындай көп деле цел койгон эмес болчумун да. Баягы чыгармачылыктагы мисалы, баягы өзүңүздөр эле белгилүү кыргыз эстрада жылдыздары, мисалы Мирбек Имамбеков, Султан Садыралиев, Акбар Чөнбаев деген менин досторум бар, жакын досторум. Алар баягы чогуу башында чыкканда концерттерин чогуу коюп, чогуу уюштуруп, чогуу жүргөнбүз. Анан ошондо эле мага сунуштар келген. Сенин баягы гитараң жакшы чертесиң, баягы дуэт ырдабайлуу, же ырдап чыкпайсың деген. Мен өзүм негизи эле көңүлүмө койгом да ал кезде. Эмне себептен негизи эле ырчы болоюм десе, талантыңыз болсо, тааныштарыңыз болуп турса, тем более ошондой мырзалар кандайча ойлондуңуз? Анан бул ой кечирээк келип калды сизге, кой эми суранып калыштыр, ырчы болуп коеюнчу дедиңизби? Жок, эми баягы кандай десем, баягы мен ушунчалык ырчы болом деп баягы статусун талашып чыккан жерим жок. Атың чыкпаса жер өтүдө койчу эмес беле. Баягы бул деген кандай десем, түбөлүктүү кала турган нерсе болуп ойлойм да. Бул ырчылык кесип сиз үчүн кесиппи же хоббиби? Эми мен негизи өзүмдүн профессиям бөлөк, өзүмдүн жумушум бөлөк негизи. Мени тааныгандар, көргөндөр деле билет. Мен өзүм кандай иш кыларымды. Негизи өзүмдүн билимим боюнча өзүм юрист болом. Кыргыз мамлекеттик юридика академиясынан бүткөм, окугом. Бирок ал сферада эмес, бөлөк бизнесмен аракет кылам да. Анан баягы негизи өзүмдүн талантым болсо, мисалы, өзүм гитара ойносом, ырдасам, эмне үчүн мен деле өзүмдүн талантымды баягы кыргыз элиме тартуулабайм деп мен дагы ошону башкалардан эмне эмгем экен деп,
Тамаша. Сизди биринчи көргөндө мындай бизге келген коноктор мындай күлүп эле сразу келишет, сиз келгенде эле же депутат же министрдай көрүндүңүз да. Анан башкалар көргөндө сиздин ырчы экениңизге ишенеби? Тем более мындай өзүңүздүн көрүнүшүңүз менен дагы. Негизи кандай десем, баягы көп ушуну сиз эмес эле баягы көп эле адам айтат. Кап, мен биринчи берген журналисткемин деп атсам. Көп эле адамдар айтат, көп тааныбаган тойлор болуп калганда, же башка жерлер болуп калганда, баягы ушундай көп ойлойт, же айтат, келечекте министр болосуң, же ошо министрге окшошсуң депчи, же депутат деп көп эле айтат да негизи. Анан баягы Кыргызда өзүбүздө баягы сөздөр бар эмес беле. Баягы врачтын баласы врач, ырчынын баласы ырчы болот дегендей эле. Мен дагы өзүмдүн атам өмүр бою Кыргыз элине эмгек кылып, гай кызматкерин иштеп келди. 27 жыл иштеди. Быйыл пенсияга чыкты. Ошо Кыргыз элине эмгек кылып, өзү бар эле гаишниктерин бар эле тааныйт, өтө сыйлуу, кадырлуу, бартуу киши. Анан баягы өзүмдүн атам дагы ушундай жүргөнү, характери, походкасы да өзү ушундай дерзкий адам да. Анан канга кан күйүп коюп эмес беле. Ошо атам да серьезный киши да. Негизи мындай атанын уулу болуу урмат, элдин уулу болуу кымбат деп коет эмеспи? Анан өзүңүздүн билимиңиз боюнча дагы атаңыздын мындай калтырып жаткан жолу боюнча дагы кичине мындай министрликке жакындасаңыз демек болот экен да. Бирок ырчылыкты сөзсүз таштабаңыз, келиңиз. Мен ушунчалык күтүп жатам сизди, кандай ырдайт экен бир гитара менен деп. Көрүүчүлөр да күтүп жатат болуш керек. Ырдап бербейлиби? Хорошо, ырдап берели. Баягы өзүмдүн ынак Осмоналиев деген жакшы таластык жердеш байкем бар. Бала чакта эле, кичинекей кезимде эле ошо ынак байкенин ырларын көп окушумун. Ынак байкенин бир эмес полдук чыгармачылык эмеси жагат мага. Анан ошол кезде эле бала кезде эле кыялым бар болчу, ошолорду ырдасам экен деп. Анан биринчи жолу ошол Ак сүйүм сен эле деген ырын Кыргыз элиме тартуулап чыктым. Анда эмесе ошону ырдап берип коеюн, Жаштар, кичине экранды көздөй келебиз, бийлейбиз. Таң көрүп. Ак сүйүм сен элең го, сенден башка жок эле го. Кучагыма бекем кысып, сүйөмүн деп айтчу элең го. Ак сүйүм сен элең го, сенден башка жок эле го. Кучагыма бекем кысып, сүйөмүн деп айтчу элең го. Сүйүп сени болдуму бара, сүйөм деген сөзүң кана убада, сезимимден өчтүң деген нурсыма, жүрөгүмдөн чыктың ай кеттиң башкага. Ак сүйүм сен элең го, сенден башка жок эле го. Кучагыма бекем кысып, сүйөмүн деп айтчу элең го. Ак сүйүм сен элең го, сенден башка жок эле го. Кучагыма бекем кысып, сүйөмүн деп айтчу элең го. Сүйөм деп айтыптыр да, анан сүйүңүзгө жетип атасызбы? Эми сүйүүгө жетип атканда негизи баягы сүйүү өзү келет деп койчу эмес беле. Ошондой эле баягы эми сүйүү дегенде бир эле гана кыз кишинин сүйүү эмес, мекенди сүйүү, ата эненин сүйүү. Жок, жеке адам болгон сүйүү. Бул ырдын маанисине камтылгандай. Эми бул негизи өзүм ырлардын сөздөрүн өтө маанини көп бурам да. Мисалы азыр ар кандай ырлар чыгып атпайбы, эми жаман дейм мен. Баягы ырлар бар, мындай кандай десем мааниси жок. Келгенский, кеткенский, ичкенский, жегенский дегендерби?
Анан баягы мынтип отуруп уксаң баягы жашоодон алынган нерсе да бул сөздөрү баары жазылган сөздөрү мына кайгылуу, бирок ошо ырды алып деле анан мындай алып көрсөң негизи эле баягы ортодогу өзүңдүн досторуңдун арасында деле, тааныштардын арасында деле ушул баягы ырдын темасы өткөн да көп жерде. Ошентип анан жообун айтпай койдуңуз суроону. Мейли эми дейлик дагы анан сиз мындай өзүңүздүн көлөмүңүздү биз көрүп турабыз дегенде анан бою кичинекей Нурмат Садыров деген сыяктуу биздин эстрада ырчылары дуэт жазып калалы десе макул дейт белеңиз? Эми баягы эле Нурмат Садыров, мисалы Нурландар баары эле тааныш, алар деле көптөн бери таанышпыз. Мен баягы айрылып калам, ала айрылып калат. Бири бирибизге жардам берип эле келатабыз. Ортодо сыйыбыз бар. Ошо алардын иштери болсо мага чалып турат. Менин иштерим болсо аларга чалып турам дегендей. Анан Дуэт жаатында? Дуэт жагында негизи азыр сунуштар келип атат. Уже баягы ырчылардын аттарын айтпай эле коеюн сиздерге. Ошо бир 4-5 ырчыдан уже сунуш бар да азыр. Ошо дуэт ырдайлы деген. Демек жакында сизден дуэт күтсөк болот экен дагы. Анан тилекке каршы биздин убактыбыз учуп тиги асманды көздөй жетип калыптыр. Сизден биздин көрүүчүлөргө кичинекей кеңеш сураналык. Эми эмне дейсиз, баардык кыргыз элиме, кыргыз жериме чоң ыраазычылык таазим билгизем. Кыргыз элим бар болсун, аман болсун. Кыргыз жергебизде эч убакта жамандык болбосун. Кыргызыбыздын желеги желбиреп, асманда бийикте жүрө берсин. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Достор, сиздер менен бүгүнкү коногум кыргыз эстрадасына жаңыдан кадам таштап ырдайм деп чыгып келе жаткан мырза, Мукай мырза болду. Сиздин келип бергениңизге чоң рахмат. Сиздерди жакшы көрөбүз. Кайрадан көрүшкөнчө дейли. Смоки Айстын өзгөчөлүгү жана кандай кыздарга жарашары сулуулук рубрикасында. Сонун бокс менен машыгуусун токтото элек. Бул жолу дагы кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөт. Эй, сен көзүң барбы? Башың гана башың, бут менен иште. Кышма. Чурка пас, бер пас. Салта эми футбол талаасында мырзалардан кем калбай футбол ойногон кыргыз кыздары бар. Пайдалуу мүнөттөрдө Гүлзат Мамытбектен жашоого керектүү кеңештер. Смоки Айстын өзгөчөлүгү жана кандай кыздарга жарашары сулуулук рубрикасында. Сонун бокс менен машыгуусун токтото элек. Бул жолу дагы кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөт. Кыздар, мен негизинечи дайыма бир жакка барганда смоки айс кылып боейм да. Мындай кара карандаштан кошуп, анан кара тендерди, анан жана эмелерден инстаграмдан көрүп калам да, мындай жылтыраган тендерди, бирок ошону кантип коерун билбейт экенмин так. Алтынай, мен ошол смоки айсты жасаганда мен өзүм үчүн жаңылык болду да, себеп дегенде смоки айс дегенде эле мен ошо сен айткан кара карандаш, кара тень, күрөң түстөгү тендерди элестетип, анан көзүңдү аябай мындай күңүрт кылып боёсоң, ошол смоки айс деп ойлоп турмун. Бирок андай смоки айс кыздардын баарына эле жараша бербейт экен. Көзүнүн формасына карап туруп, анан тандаш керек экен. Белгиле ошону кимдин көзүнө кандай смоки айс жарашат болду экен, чыга көрөлү. Эльвира Декшенова 4 жылдан ашык тажрыйбасы бар визажист жана каштын перманент макияжы боюнча мастери. Ошондой эле перманент макияжы боюнча окутуучу. Жашоого ар дайым позитив менен кароону, ар дайым өнүгүүнү жана коз жоосун алган коздукту жаратууну жакшы көрөт. Айымдарга мыкты кеңеш берүүдө күн сайын сулуулук жаатында жаңылыктарды алып келүүчү мейкап мастерибиз Эльвира Декшенова. Достор, биз бүгүн макияждын бир түрү смоки айсты көздүн формасына жараша бойгонду үйрөнөбүз. Сонун туура айтасың. Бүгүн смоки айс макияжын жасайбыз. Моделибиздин көзү чоң болгондугуна байланыштуу смоки айс макияжын пигмент менен жасайбыз. Биринчиден макияж жасаардын алдында база колдонобуз. Базабызга карандаш менен колдонсок болот. База катарында мен күрөң карандаш алдым.
карандашыбызды биринчи көзүбүздүн чыйып алабыз дагы, аны растушевкага кылабыз. Растушевканы аябай жакшы кылыш керек. Четиндеги сызыкчалар пайда болбой тегиз түшүш керек. База коюлуп бүткөндөн кийин базанын үстүнө тең коюлат. Тенди эң ачык түсүнөн баштап коюп баштайбыз. Элвирен, айтып өтсөң, негизи пигменттик смоки айс менен жөнөкөй смоки айстын эмне айырмасы бар? Жөнөкөй смоки айста пигмент колдонулбайт, жана орусча айтканда матовый өңдөр менен коюлат. Ал эми пигменттик смоки айста көздүн ортосуна, карегинин үстүнкү бөлүгүнө сырманын пигмент коюлат. Пигментибиз бул жылтыраак майда тендер. Ал эмне эффект берет? Ал көздү чоңойтуп көрсөткөнгө, же болбосо көздүн формасына басым жасап көрсөткөнгө болот. Экинчи, биринчи өңдөн бир аз күңүртүрөөк өң алабыз, күрөң өңүн. Аны көздүн ылдыйраак четине коебуз. Биз буга чейин күрөң өңүнүн ачык өңүн алдык жана күрөң өңдү алдык. Эми күрөңдүн күңүртүрөөк темно-коричневый деп койсок болот. Ошондой өңүн алып, көздүн четине жакыныраак жагын боёбуз. Ал эми бир өң менен экинчи өңдүн кошулган жерлерин растушевка кылып, сызыктары жок боло тургандай кылып тегиз түшүрөбүз. Көздүн алдыңкы кырын биринчи ачык өң менен, андан кийин күрөң өң менен, андан кийин күңүртүрөөк өң менен үстү жагын боёгондой кылып боёбуз. Достор, биздин бул макияжыбызга кандай өңдөр керек болоорун эстеп калдыңар деп ойлойм. Андан дагы жакыныраак келгиле, биз жана айтып өткөн пигментке кезек келди. Пигмент коердун алдында пигментке дагы база коюлат. Базаны ар кандай түрлөрү бар. Биз деген консилерди деле база катары алсак болот, анткени анын составы коюу болгондуктан пигментти кармап тура алат. Пигментке кезек келди. Эми пигментибиз өзүңөр көрүп тургандай майда жылтыракчалардан турган тең. Бул пигмент көздүн ортоңку бөлүгүндөгү база коюлган жерибизге үстүнө коюлат. Пигмент коюп бүткөндөн кийин кирпиктин араларын кара карандаш менен боеп, андан кийин кирпигибизди туш менен боеп койсок, макияжыбыз ошон менен даяр болот. Мына бүгүнкү смоки айс макияжыбыз жасап бүттүк. Бул макияжыбыз пигмент аралаштырылып жасалды. Бул макияж менен жогоруда айтылып кеткендей күнүмдүк макияж катары да колдонсок болот, жана дагы кечеге дагы колдонсок болот. Ооба достор, биздин көзү бакырайган суп-сулуу кыздарыбыз үчүн сонун кеңеш болду окшойт. Анан дагы биздин Тентек кыздар Instagram баракчабызга өзүңөрдүн оюңарды жана сурооңорду жибергенди унутпагыла. Биз сиздерге сөзсүз жооп беребиз. Достор, эмкиде көрүшкөнчө.
негизи эле смоки айс десе кыздар эмне болду экен деп мына билип таап алышты окшойт кимге кандай макияж жарашат экен. Анан бул макияжды сага койсо сенин бетиң толтура эле көз болуп калмак. Сага ушундай эле подводка чийип турган жакшы жарашат экен да, анан алтынай көзгө кичине сагараны көзүбүз кичине керек эмеспи? Бизге жарашат го деп ойлоп Бизге боякка чейин деле тартса керек. Негизи сонун сен бардык эле тармакта жүрөт эмессиңби? Сулуулукта деле, тиякта деле, биякта деле. Анан спорттун дагы кайсы түрүнө барып келдиң? Сулуулукту бүтүрүп коюп. Мен спорттун бир түрү бокска барып жүрөм. Мен башында ойлогом барган мага жакпайт болуш керек, бир эле машыгууга барып анан кийин барбай коюмго деп ойлогом да. Бирок бир жолу катышкандан кийин менде аябай кызыгуу пайда болуп, анан кийин мындай машыгууларды калтырбай барганга аракет кылып жатам. Эгер сенин жиниңе тийсек, бизди жайлап коет экенсиң да. Шагдавран Омаров уруш өнөрү боюнча машыктыруучу, Кыргыз Республикасынын жаштар арасында чемпиону, КМШ өлкөлөрү боюнча өткөн турнирлеринин көп жолку жеңүүчүсү, Кыргыз Республикасынын жаштар арасында коло медалынын ээси, эл аралык турнирлердин көп жолку жеңүүчүлөрүнүн Кыргыз Республикасынын 2 чемпионун машыктыруучусу. Жашоодогу ураны машыгуу залдар чемпион болууга жардам бербейт. Чемпион болуш үчүн ар бирибизде каалоо, тилек болуп жана максат коюу керек. Кимде-ким боксту кыздарга эмес деп айткан болсо, жаңылышасыз. Анткени бокс эң кызыктуу спорттун бири экен. Бүгүн биз груша менен иштегенди үйрөнөбүз. Здесь, друзья, будем отрабатывать более жесткие удары. Также начнем с прямых ударов, с боевой стойки. Начнем с правой руки. То есть будет наноситься правый прямой удар. Наносим максимально сильно, переносим вес и не забываем про защиту. То есть ударили, вернули руку обратно. Ударили, вернули руку обратно. И наносим его уже сильнее. Эми достор, мен уркурайын. Рука хорошо. Так идет. Да, так и держите все. Лево. Руку под голову. Правая рука, да. Обе руки вот держи. Вернулась обратно. Вернулась. Да, это сложно с одного раза. Правая. Да. Бьем на уровне своего подбородка. Левый, правый. Левый, правый. Мне только левый что-то неудобно. Да, то есть, смотри, можно покажу сейчас. Вес переносится. Раз, два. В одну точку бьем. Двоечку. Левый, правый. Также руки по подбородку. Левый, правый. Хорошо. Так ноги подворачиваем. Левый, правый. Левый, правый. Чуть быстрее. Левый, правый. Чуть быстрее, чтобы звук был. Стоп. Стоп. Левый, правый. Да, вот этот момент. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. После основной тренировки бокса обязательно важно прыгать на скакалке для разработки ног и разработки скорости. Упражнения где-то в периоде 15 минут прыжки совершаются без остановки. Для начинающих это можно 3 минуты. Достор, ар бир бокстун көнүгүүсүнөн кийин сөзсүз түрдө скакалка менен 15 мүнөт секириш керек экен, бирок мага окшоп жаңыдан баштап жаткандарга 3 мүнөт жетиштүү болот экен.
Достор, ушинтип 3-4 мүнөт скакалка менен секирип койсоңор, жетиштүү болот экен. Друзья, я вам надеюсь, что понравилась эта тренировка боксом. В следующий раз будет еще интереснее. Занимайтесь спортом. Всего доброго. Достор, мен дагы бул спорттун түрү силерге абдан жакты деп ойлойм, себеп дегенде бокс мага аябай жакты. Достор, ар дайым биз менен болгула. Достор, анан биздин Тенте кыздар Instagram баракчабызга өзүңөрдүн оюңарды, сурооңорду жибергенди унутпагыла. Достор, эмгиде көрүшкөнчө. Кыздар, анан ошол бокс менен машыгат турган болсоңор, реакцияңардын бат болушун кааласаңар, ошону бокска барып өздөштүрүп алсаңар болот экен. Өздөштүрүп алалык дейлик, албетте. Негизи биздин кыздар абдан эле кыйын болуп баратат. Мен конокту тосуп алып эле бияктан отурсам, сүйлөшүп, ушакташып коелу. Экөөбүз болсо психолог менен отурсак, булар тияка деле барып, бияка деле барып, чута акыркы күндөр орун алмашкан келип жүрөт бул кыздар мененчи. Негизи эле жөн эле тентек кыздар эмеспиз да, чынбы? Ошондуктан бүт жакка жетиш керекпиз. Жана ошондой эле дайыма маанайыбыз жакшы болуп жүрүш керек. Биздин салта кайда кетти билесиңерби? Ооба, айтып атпады эле. Биздин салта байкуш бүгүн кип кичинекей болсо дагы барып топту теп футбол ойноп келет экен. Салтанын ийгиликтери кандай болуп жатыр, бирге көрөлү. Эй, сен көзүң барбы? Башың гана башың, бут менен иште. Кышма. Чурка пас, бер пас. Салта эми футбол талаасында мырзалардан кем калбай футбол ойногон кыргыз кыздары бар. Пайдалуу мүнөттөрдө Гүлзат Мамытбектен жашоого керектүү кеңештер. Эй, сен көзүң барбы? Башың гана башың, бут менен иште. Кышма. Чурка пас, бер пас. Салта эми футбол талаасында мырзалардан кем калбай футбол ойногон кыргыз кыздары бар. Пайдалуу мүнөттөрдө Гүлзат Мамытбектен жашоого керектүү кеңештер. Кандайсыңар достор? Бүгүн мен футбол менен машыкканды чечтим. Федерацияга келсем, мен мүмкүнчүлүгүмдөрүн текшерип, эң кичи U16 группасына жиберишти. Бул группада кыздар 13 жашта экен. Мен эми бүгүн килтейип алып, 25 чыгып алып, кичинекей кыздар менен футбол менен машыгам. Достор, бүгүн мени футболго Жибек Акыловна, Кыргыз Республикасынын футбол боюнча федерациясынын тренердик мүчөсү, бүгүн футболго үйрөтөт. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кандайсыз? Бүгүн машыгууну эмне менен баштайбыз? Машыгууну пас бергенди үйрөнөбүз. Эң биринчисинен пасты эме менен беребиз. Бутун ичи менен? Ичи менен. Бул опорный нога деп коет. Ал сизди караш керек. Пасты ички эмеси менен беребиз. Мындай? Эң туура. Ой. Токтотобуз. Токтоткондо можно үстүнөн токтосо болот. Бул бутун менен токтотоп, мындан кийин пас бересиз. Токтотосуз. Түз бериш үчүн эмне кылыш керек? Түз бериш үчүн бул буту түздүү коюш керек. Туура коюш керек, мага караш керек. Мындайбы? Кичине түзөрүп калды. Сразу U16-га келсеңер болот экен. 25-ке чыгып. Сразу U19 өтүп кетесиз. Анан национальныйга өтөсүз. Сиз футбол менен канча жыл болду машыкканыңыз? Машыкканыма 6 жыл болуп калды го дейм. Эмне үчүн футбол тандадыңыз? Эң кичинекей кезимден бери жакшы көрчүмүн. Кичинекей кезиңизде да ойнойсуз? Чоң ойду десем болот. Эшикке чыгып алып балдар менен деле ойной берчүмүн, ошо менен көнүп калгам. Негизи сиздин ата-энеңиз каршы болбоду беле? Кичинекей кезимден бүт эле ата-энелер каршы болот деп ойлойм. Кыз үчүн футбол жарашыктуу эмес деген сөздөр. Кичинеден көнүштү, азыр эчтеке дешпейт. Өзүңүз тажрыйбаңыз менен бөлүшпөйсүзбү? Ошо алар көнүш үчүн кандай көндүрүш керек? Мен кичинекей кезимде умутуп каччумун. Калп эле спецкурс деп кетип калчумун. На самом деле футболго кетип калчумун. Ошондо футбол менен ойногом. Баштагам да.
Мен бияққа берсем, сіз бияққа жыласыз топ менен. Жыласыз. Жылам. И бияқ менен топ ортосуна бересіз. Кайра мындай эле. И ортосуна бересіз. Кайра мен бияққа жылам, сіз бияққа жыласыз, а мен бияққа берем. Бияққа жылам мен. Футболго келем деп аткандар үчүн кеңеш болсун. Кандай оорулар менен сиз мындай кеңеш бербейсиз? Футбол менен машыккандачы? Биздики эме определенный эме бар да, десем, медицина эмечи өтөт го. Обследование ошого өтүш керек. Эси жактан добро берсе, то машыкканга болот. То есть мектепке алып бересиз? Алып беребиз. Эң биринчисинен ойлойм, жүрөктү текшерет деп. Жүрөктү, зренияны текшерет, аябай карашат. Демек. И анан азыр негизи эле гемоглобинди текшерет, канды. Каның аз болсо, эметпейт, киргизбейт тренировкага. Вот. Сиз эми кандайсың? Аябай сонун кылат экенсиң, мен да ошондо үйрөтөсүң кандай кылган. Мынтип санатасың го. Мен кече уктум. Силер барып бир футбол ойноп келиптирсиңер, э? Ооба, биз Абдышата менен ойнодук. Оюн кандай болду? Аябай сонун болду. Негизи эле сен ушу футболдо канча жыл болду машыккан? Мен футбол ойногондо 1 жыл болду. Эмне үчүн футболду жакшы көрөсүң? Мен кичинекей кезимден эле спортко кызыкчумун. Анан мен футбол ойноп, анан футболго кызыгып кеткем. Достор, азыр эми биздиге сезимден лайфхак болот. Кантип топ менен жонглировать этсе болот экен? Үйрөнөбүз. Үстүнө коюп, а потом нужно катуураак басып коебуз, э? Ооба, басып, а потом ылдыйга тартасың. Ошондо көтөрүлөт. Анан бутуңду кичине бүгөсүң тизенди. Анан эле бересиң. Биринчи жаңы үйрөнгөндө бир бут менен. Бир эле бут менен. Ну-ка. Мен кылып көрөйүн. Басам. Ой, менке болгон жок. Эми буну үйрөнүш үчүн 1 жыл дагы мага машыгыш керек окшойт, э? Мынакей эми дүйнөлүк тажрыйбаны алсак, аябай мыкты футболисттер бир өлчөм кандай бир ченелген эле жашка чыгып, анан кийин футболдон чыгып кетип атышат да. Негизи эле ошо футболдо жаш жөнүндө айтып кетсеңиз, канча жаштан канча жашка чейин машыкса болот? Менин оюмча 7 жаштан 35. 35 максимум, э? Биздин Кыргызстанда ушундайбы бул тажрыйба? Жок. Бизде определенный возраст бар. Мен ойлойм 25 жашка чейин эле ойногонго болот деп. Эмне үчүн бизде мындай башкача эрте? Эң сен бизде менталитет ошондой. 20 канчага, 20га чыкканда эле уже там күйөөгө чыгып кетишет кыздар. Же балдар болсо акча табыш керек. Ошондойлор бар, так ограничениясы жок деп ойлойм. Мун негизи мага жакканы бул деген сиздин группаңызда 17 кыз азыр машыгып атат. Демек кыздардын кандай кызыкканы, футболго кызыкканы аябай жакшы экен. Бирок кандайдыр бир статистика бар, мунун арасынан ичинен канча кыз эле өзү аягына чейин чыгып профессионалдуу футбол менен машыгат? 17ден 10 чыгат деп ойлойм. Кыргызстан курама командасын алып, ал жакта ойноп жаткан футболисттин маянасы канча? Мындай айтсам, где-то канча деп айтам? 7 болот. 7000 сом. 8000 болот. 8000 сом. Деп ойлойм. Демек футбол менен мындай чоң акча табуу, то есть футболго келип мен мындай Кыргызстанда табуу мындай таба албайсың деп ойлойм. Кыргызстанда өсө элек футбол, анча деле өсө элек, но өсүп келатат, но өсө элек деп ойлойм. Эй, сен көзүң барбы? Башың гана башың, бут менен иште. Кышма. Чурка, пас, бер, пас, ачылады го сага. Чурка.
Вот сиз айтып калдыңыз, сборный биздин ушу Кыргызстан курама команданын майнасы 7000 болсо, демек бул жака келген оюнчулардын эң биринчи козголгон маселеси бул популярность эмес, эми биздин Кыргызстанда андай жок болуш керек, а майна дагы эмес, демек эмне үчүн келишет? Определенный эме коюп дейм, цель. Жетиш үчүн. Аз айтымда карап турсам, ар менде эле ошондой цель бар. За границу кетем, ойнойм деп мындай. Ошо биздин Кыргызстанда алсак, эркектердин футболуна салыштырганда кыздардын футболу кандай өнүгүп жатат? Абдан жай өнүгөт. Кыздардын футболу өнүгүш керек, андыктан келгиле, ойногула, биздин эшик ачык. Ооба, достор. Ал эми болсо, мен сиздер менен коштошсом, футбол менен ойноп, ден соолуңарды чындаганда унутпагыла. Кыздар, салтаны көргөндөн кийин мен ушул бокс, буткемп жана флай-йога менен гана чектелип калбастан, футболго да барып көрсөмбү деген ой келип калды да. Ооба. Сага жарашы мүмкүн, э? Ооба. Себеп дегенде, сонун сен деген кандай десем мындай спорттук денең абдан өрчүгөн турбайбы? Сен ошого ылайык. Ооба, ошого ылайык. Сен жөн гана бокс болобу, буткемп болобу, эмне болобу, баарын алып кетип атасың. Азаматсың дейлик. Достор, алдыда коучтан Гүлзат Мамытбектен сиздерге жана биздерге пайдалуу кеңештер, бизден алыстабаңыздар. Гүлзат Мамытбек шыктандыруучу, ырчы, бийчи, бизнес-леди жана ошондой эле алып баруучу. Ал жашоодо ар дайым позитив жана алга кадам деген девиз менен жүрөт. Бош убакыттарында анын калеминен аңгемелер да жаралат. Кыялы тасма аянтына чыгып, карапайым элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан тасма тартуу жана адамдарга руханий дем күч берүү. Өзүн Кыргыздын жаңы деми деп атаган шыктандыруучу Гүлзат Мамытбек. Алтыным, Кыргызым, берекем, асманым, космосум, галактикам, мен кыргызымсың. Мен Кыргыздын улуттук жаңы демимин, менин атым Гүлзат Мамытбек. Бүгүн видеодо эмне айткым келет? Prime thought деген нерсе англисчеден которулат. Эң биринчи ой. Бул эмне деген сөз? Эң биринчи ой, prime, эң биринчи, алгачкы, thought бул ой. Биз бир нерсени жасаардын астында эң биринчи ой келсе, ошол Кудайдан экен. Ошол сен экенсиң, ошол сенин оюң экен, ошол туура ой экен. Андан кийинкилер ал шайтандан экен. Это дьявол, it is from devil. Бул эмне деген сөз? Мисалы, бир сунуш айтып келдиби? Чогуу бир иш баштайлы же бир жакшы нерсе баштайлы деп келдиби? Биринчи кандай ой келсе, сонун экен, ушуну кылгым келип атат деген ой келсе, демек бул ой Кудайдан. Калгандарын кой тур ойлоноюнчу, анан кийин салмактайынчы, анан кийин аягын ченейин, багым ченейин, анан көрөйүн деп ойлонгон сайын ойго чөгө бересиң, ой толго боло бересиң, түшө бересиң, анткени шайтан баса берет, сен колуңан эчтеке келбей калат. Анан кийин жок, мен ойлонуп көрдүм, ошондуктан мен буга көзүм жетпейт, бул менин максатым эмес, мен ойлонуп көрдүм, ошондуктан мен кылбай эле коеюн деген ойлор келе баштайт. Ал сен эмес, ал Кудайдан ой эмес. Сенин оюң бул биринчи, алгачкы, prime thought деп коет, алгачкы оюң кеттиби? Демек бул сенсиң, бул сеники, ошону жасашың керек. Анан кийин орусча сөз бар. Не думай, а действуй. Ойлонбой, жаса, ишиңди жаса. Just do it, англисче айтат. Жаса, жөн гана жаса, барып туруп жасай бер. Ойлондуңбу, ой келдиби биринчи, жасагым келип атат деп. Барып туруп жасаганың. Ойлонбой туруп жасаган. Ойчул ойлонгунча тоо келди, барып келиптир дейт. Ошондуктан ойлонбой туруп жасаш керек. Биринчи ой келдиби, Кудайдан сонун ой келдиби? Тапыр тупур максат түгөздөй барьерлерди, түйшүктөрдү чеке менен жарып туруп жасаш керек ошону. Анткени бул дүйнө биз үчүн сыноо. Биз сыноодон өтүшүбүз керек. Сыноону Кудайга шүгүр. Сыноо атасың, сыноонун артынан сен чоң береке бересиң деп шүгүр келип туруп эле жасай беришибиз керек. Ошол нерсени айтып кетким келет. Prime thought деген бул эң алгачкы ой, бул Кудайдан. Калган баары тең шайтандан. Кудайдын оюн сен
башына өзүң максатыңа кой дагы астыга жылы кыргызым. Пока пока.